Салам достор, биз бүгүн сиздер менен жасалма интеллекттин дагы бир мүмкүнчүлүгү менен бөлүшкүбүз келди. Бул кадимки эле Google интернет браузериндеги кеңейтилиштер же орусча айтканда расширение деген бул баскычтын артында турган функциялар. Расширение басканыңыздарда бул жерде Compose AI деген кеңейтилиш бар. Бул Compose AI деген бул өтө ыңгайлуу жардамчы. Бул кеңейтилиштин жардамы бизге келген электрондук почтадагы каттарга автоматтык түрдө жооп жазуу мунун кызматы. Мисалга ала турган болсок, бул жерде мага мисалы үчүн аутсадан кат келиптир. Англис тилинде экен. Бул жерде карасаңыздар, мына Compose AI-дин 3 варианты турат. Ооба деп жооп берүү, жок деп жооп берүү же рахмат айтуу деп турат. Эгер мен ооба дегенди баса турган болсом, бул жерде автоматтык түрдө англис тилинде жооп жазды. Dear Institute of Education best regards деп туруп максат бектеп атымы да коюп койду. Ошол эле учурда бизге мисал үчүн орусча кат келе турган болсо, мисал үчүн мынакей орус тилинде кат келди. Мен say yes дегенди баса турган болсом, рахмат айтуу дегенде, бул жерде орусча жооп жазылышы керек. Мынакей: Здравствуйте, благодарю за представление записи прошедшего мастер-класса дейт. Мынакей. Кат кайсы тилде келген болсо, ошол тилде жооп берүү мүмкүнчүлүгү каралган. Кыргызча келген каттарга да жооп берет экен, биз сынап көрдүк. Бирок каталары менен деп айтсак туура болот. Англис тилинде жооп берип койду, себеби кыргызча перевод кылыш кыйын болот экен. Пайдаланыңыздар. Бул кеңейтилиштин атын дагы бир жолу көрсөтүп өтөм. Compose AI. Google Chrome'дун интернет магазининен жүктөп алсаңыздар болот.